Маданият, маалымат жана туризм министрлиги Самара Каримованын үстүнөн апелляциялык арыз менен кайрылды. Эмгек укугу боюнча адистер жана тажрыйбалуу юристтер менен кенен талкууланган соң Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги Кыргыз Республикасынын жарандык процессуалдык кодексине ылайык ыйгарым укуктарынын чегинде министрлик менен Каримова Самаранын ортосунда келип чыккан эмгек талаш тартыштарынын алкагында Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими менен макул болбой 2021 жылдын 15 январында апелляциялык арыз менен кайрылды. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун судьясы процессуалдык мыйзамдардын бир катар бузулушуна жол берген. Биринчиден, министрликтин атынан сотко бир катар процесстик аракеттерди жасоого ыйгарым укугу жок өкүл катышкан. Кыргыз Республикасынын жарандык процессуалдык кодексинин талабы боюнча өкүлдүн бир катар процессуалдык аракеттерди жасоо укугу көрсөтүлгөн адам тарабынан берилген ишеним катта атайын каралышы керек. Демек, бул одоно процедуралык мыйзам бузуу болуп саналат. Ошондой эле сотко баруудагы ишеним кат 2020 жылдын 14 октябрында кызматынан бошотулган мурдагы министр тарабынан берилген. 2020 жылдын 14 октябрында жаңы министр Нуржигит Кадырбеков тайындалган. Сот азыркы министрден жаңы ишеним кат талап кылышы керек болчу. Кыргыз Республикасынын граждандык кодексинин 203 беренесинин 2 бөлүгүнө ылайык юридикалык жактын атынан ишеним кат, анын жетекчиси же уюштуруу документтери менен ага ыйгарым укук берилген адам тарабынан кол коюлуп, ошол уюмдун мөөрү басылышы керек. Экинчиден, доогер Самара Каримова 2020 жылдын ноябрь айында, башкача айтканда, жумуштан бошотулгандан 2 жылдан кийин кызмат ордуна калыбына келтирүү жөнүндө доо арызын жазган. Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин 414 беренесине ылайык кызматкер жумуштан бошотуу жөнүндө буйрук менен таанышкан күндөн тартып же эмгек китепчеси чыккан күндөн тартып 2 айдын ичинде жеке эмгек талаш тартыштарын кароо үчүн ыйгарым укуктуу органга кайрылууга укуктуу. Башкача айтканда, доогер сотко кайрылуу мөөнөтүн өткөрүп жиберген. Белгилей кетсек, эми апелляциялык арызды кароо Кыргыз Республикасынын процессуалдык мыйзамдарына ылайык Бишкек шаардык сотунда жүргүзүлөт. Ошондой эле бул ишке тиешеси бар кызматкерлерге карата министрликте кызматтык иликтөө жүргүзүлөт. Ошондой эле ырчы Самара Каримованын айланасындагы чыр боюнча Эльвира Сурабалдиева да өз пикирин мындайча билдирди. Эгерде эмгек жамааты жетекчисине каршы болсо, анда Каримова мүмкүнчүлүктөрүн таразалашы керек экенин айтат. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова 2018 жылы 24 октябрда Ош шаарындагы Ниязалы Борошов атындагы музыкалык окуу жайдын жетекчиси болуп дайындалган. Бирок Маданият министри Каримованы жетекчилик кызматка дайындоо жөнүндө буйрукту жокко чыгарып, Каримова министрликти соттон утуп алып, жетекчилик кызматка кайра кайтып келүүнү көздөп жатат. Бирок эмгек жамааты ага каршы чыгууда. Абалды мыйзамдуулук жагынан караш керек, бирок моралдык укук деген дагы бар. Жакын адамына карата, менин түшүнүгүмө караганда, жолдошунун үстүнөн бизнеси боюнча тергөө иштери жүргүзүлгөн. Менин оюмча, Самара Каримова музыкалык окуу жайдын жетекчиси болуу үчүн моралдык укугун сезиши керек, айрыкча эмгек жамааты каршы болуп жатканда. Ошондой эле ал музыкалык окуу жайдын эмгек жамаатынан өлкөдө ушундай кырдаал болуп жаткандыгы үчүн кечирим сурады. Аны менен катар Маданият министрлигине бул маселени карап, сот процесстерин кантип өткөнүн карап чыгууну тапшырды. Самара Каримова жаш, баары алдыда. Мен ага этикалык жана моралдык жактан баарын таразалап, жакшылап ойлонууну каалайм. Бул жерде эмгек жамааты да бар. Өткөн парламенттик шайлоону эстесеңер, мыйзам боюнча эч кимден жана эч нерседен ката таба албайсыңар. Бирок этикалык жана моралдык маселе бар болчу, дейт вице-премьер-министр. Ошондой эле ырчы Самара Каримованын кызматы туурасында жеке ишкер Илим Карыпбеков дагы өз пикирин билдирип, видео кайрылуу жасады. Урматтуу катылуучулар, урматтуу достор, саламатсыздарбы? Баарыңыздар көрүп атсаңыздар керек. Мен бирдеке жазсам, бирдеке чыгарсам эле ошол жерге комментарийге көптөгөн менин катталуучуларым Самара Каримова жөнүндө үн катпайсызбы? Буга чейин ар кайсы нерсени айтып жүргөнсүң, бул боюнча эмнеге айтпайсыз деп кайрылып келишет. Мен бул маселеге деле киргизбей эле коеюн дедим эле, бирок көп суранычтар болгондон кийин айтууга туура келет да. Ошондор эми мындай да. Самара Каримованын ошондойки музыкалык окуу жайдын директору болбош керек дегенге эки эле жакшылап карап көрсөңүздөр, эки эле жүйөлүү себептер айтылып атат да. Бирөөсү айтылып атат, Самара Каримова нотаны билбейт, тажрыйбасы
жетекчилик тажрыйбасы жок, ошондуктан башкара албайт. Экинчиси, бул Самара Каримованын жолдошу Асан мырза, анын сауналык иш аракеттери бар болчу. Саунада сойкулар бар. Ошондуктан мындай ыплас иштерге тиешеси бар адам музыкалык окуу жайдын жетекчиси боло албайт. Ошоке эки жат болуп алып, килеген өлкө кырылышып, тытышып жатабыз. Мындай деп айтып кетиш керек да, бүгүнкү күндө 30 жыл болду го. Бул кичинекей музыкалык окуу жайдын жетекчилигин эмес, жогорку жетекчиликке эки сөздү бириктире албаган, эки сөздү бирине башын биrini кошо албаган адамдар башкарып жүрөт го бизде, кыргыздарды. Бул биринчиден. Экинчиден, жетекчилик тажрыйбасы жок дегенге. Эми бул деле жүйөсү нерсе, себеп дегенде мындай да, ар бир адам өзү мүмкүнчүлүк алууга укуктуу, ар бир адам. Эми Самара Каримова бул кыз байкуш болсо, башында мына тытышты, андан кийин сот аркылуу утуп келди. Демек, сот органдары кайсы бир деңгээлде мыйзамды деп чечкендир. Жанагы силер сыйлаган, көңүр урматтуу, адептүү деген Нуржигит Кадырбеков министр кол коюп атпайбы? Ал деле башы бар да, ошону карап мыйзамдуу экен деп кол коюп атат да. Эмне үчүн ушул кызга биз шанс бербейбиз? Эми Асан мырза боюнча, биринчиден бул ал кишинин жолдошу, чынында эле саунасы барбы же жокпу мен билбейт экенмин. Эми бар деп айтып аткандан кийин бардыр. Бирок мен айтып кетейинчи, кимдин гана саунасы жок. Бизде Кыргызстанда мен спикермин деп турган адамдардын дагы саунасы болгон. Саунасы дагы эле бар, аны абдан жакшы билебиз. Саунаны кармайт ошол экелер, ал жерде сойкулар бар, сойккана деп айткандагы туура эмес да. Ал сойкканаларга биз барып атпайбызбы? Өзүбүз барып, өзүбүз жуунуп, анан ошол жерге сойкуларды чакырып атпайбызбы? Эркектер. Анан отуруп алып, анан кайра ошо бет тырма кылып, ошол жерде сойккана деп айтып атабыз. Кайсы бетибиз менен айтабыз? Биз өзүбүз ошол жерге түрткү кылып атпайбызбы? Эгер адам сауна ачып койсо, анан ал жерге барып алып ошол жерге сойкуларды чакырып алып, беркилер эс алса, ошол ачып койгон адам күнөөлүүбү же беркилер күнөөлүүбү? Аны дагы биле жүрүшүбүз керек да. Ал эми тажрыйбасы жок жетекчилик болгондор. Андайлар толтура. Толуп атпайбы тилекке каршы бизде? Дароо эле асмандын башына секирип кеткендер да толуп атат. Бирок ошонун арасында жакшы жетекчи болгондор бар да. Мисалы мен айтып кетейин, мынакей Ибрагим Кожоназар Жунусов. Ырчы болуп жүрүп депутат болдубу? Депутат болгондон кийин мен ойлойм, жаман эмес депутат болду. Жакшы депутаттардын бири болду. Андан кийин вице-премьер болду. Керек болсо ошол ырдап жүрүп, ырчы болуп жүргөн адам аягы келип ошол мин культураны, маданиятты жетектеген депутат, министр болду. Жакшы министрлердин бири болду. Андан кийин көп жыл элчи болду. Ошентип жүрдү да, көрсөтө алды го. Эгерде биз ошентсек, жаман ишке аралашкан десек, анда эмнеге мисалы башкаларды айтпайбыз? Мисалы жанагы талапкер, президенттикке талапкер болгон Аймен мырза айтпадыбы, мен иним жаман иштерге аралашып жүргөн, туура эмес, мыйзам бузууларга барып жүргөн, бирок мыйзам боюнча дагы Кудайдын дагы жазасын алды. Азыркы күндө ошол эки майып болуп жатат, жарым-жартылай деп айтпадыбы? Анда эмнеге Аймен мырзага сен тиги илимиң ошондой болгон, талапкер болбойсуң деп кыйкырбайбыз? Эмнеге анда тиги мисалы Камчыбек Ташиев мурда заборду мыйзамсыз секирип түшкөн деп ошон үчүн ГКМБнын жетекчиси болбойт деп кыйкырбайбыз? Эмнеге тиги Садыр мырза түрмөдө жаткан киши анан келе калып эле бат эле бир замат актала калып президент боло калды деп кыйкырбайбыз? Мисалы кош стандарт болук да, туурабы мунун баары? Анда баарын чукуп отуруш керек. Эмнеге мисалы тиги Өмүрөк Черкешевич бирдекени сүйлөп баштаса, анда жабыла калып, сен тиги жанагы берки окуяларга аралашың бар, сен такыр сүйлөгөнгө укугуң жок деп кыйкырбайбыз? Ошондой да чукуй берсек, туугандар, чукуй берсек, баарыбызга чыгат да. Бул жашоодо биздин ушу поколение, биздин доордогу адамдарга баарына чукуй берсе табылат. Эми Самара Каримовадан
ошондон бөлөк Асан мырзадан бөлөк эчтеке таба албай калдыбы? Бергиле да мүмкүнчүлүк бул кызга. Бергиле, иштеп көрсүн. Жокты иштетип көргүлө да. Иштесин бул кыз. Көрсүн. Балким ошол музыкалык мектеп бул кыз менен бага ачылып кететтир. Берип көрсөңөр, иштетип көрсөңөр, көрөсүздөр. Бул кыз азыр ушунча тепки соккуга алынгандан кийин жанталашып, мен кыйын экенимди далилдеш үчүн балким ошол мектептин багын ачырат. Бул кыз жөн эле иштебейт, себептен да бул бага шанс берилип атат деп жанталашып иштейт, көрөсүңөр. Берип көрсөңөр, бул асмандан түшүп келген кыз эмес. Бир сырттан келген чоочун бөтөн адам эмес. Биздин кызыбыз. Жакшы ыр чыгарса кол чаап, кош колдоп жүргөн биздин эле кызыбыз. Өзүбүздүн эле кыргыздын эле жакшынакай кызы. Эмнеге ошого мүмкүнчүлүк бербейсиң ушунча болгондон кийин? Ушунча болгондо берелик мүмкүнчүлүк. Иштеп көрсүн. 3 ай иштесин, 4 ай иштесин, 5 ай иштесин, анан көрүнүп калат. Иштей албаса ошондо баарыңар жабылып барып, мынакей ит куш айтпадык беле деп туруп алып саласыңар. Иштеп кетсе көрөсүңөр дагы. Мүмкүнчүлүк бериш керек. Баарына мүмкүнчүлүк бериш керек деген ойдомун. Мен ошон үчүн Самара Каримованы иштетип көрүш керек деген ойдомун. Бул кишиге дагы биздин эле жаран мүмкүнчүлүк бериш керек. Мурда музыкалык мектептин директору, жетекчиси болуп иштеп кеткен болсо бир жөн эле. Анда айтсак болот эле. Иштегенсиң, итиң чыккан, кушуң чыккан деп. Эми бир шанс берип көргүлө да. Өзүн көрсөтүп көрсүн. Ошол менин оюм ошол. Сак саламаттуу калыңыздар. Эс алганды унутпаңыздар. Аракет кылыңыздар. Жакшы иштегенди дагы, жакшы эс алганды дагы билиш керек. Рахмат. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктар менен кабардар болуңуздар.